İslam'ın başlayan hicap farzı mesele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Madinaga köçkөндөн кийин hicap түшкөн аяттары. Hicap аяттары Суратun Nur'da okuduk. Bular bardыгы kaçan түшкөн? Madina Munawwaraga өткөндөн кийин. Ага чейин аялдар hicap түшкөн эмес. Бирок ошол заманда дагы имандуу аялдар, жакшы аялдар өздөрүнү hicapтай сезип, беттерин жабып, уялуу менен жүрүшкөн. Бул уялуу эркекте да болот, аялда да болот. Эркекке караганда аялдар көбүрөөк болот. Аялдардын табиятында көбүрөөк болот. Бул уялуу жакшы сыпат. Бул ислам дини келбесе деле жакшы инсандардын адаты илгери уялчак болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бирөө жолдо барат, бир адамды көрөт, бир сахабийни. Экинчи бир үкөсүнү улушуп аткан болот. Сен уялба, уялып не кыласың деп. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам да'ху дейт. Тиби ага. Иннал хая шабату минал иман. Имандын эң чоң бутагы бул хая деген. Ошон үчүн айтылат: "Иза фатакал хая фаф'ал ма ши'т." Уятың жок болсо, каалаган ишти кыл. Каалаганын кыл дейт. Демек, пайгамбар алейхиссалам иман менен хаяны бир деп атат. Хадисте келет, имандын 70тен көп бутагы бар. Анын эң афзали ла илаха иллаллах ва аднаха имадатул аза минат тариq. Вал хаяу шу'бату минал иман. Эң төмөнкү даражасы не деген? Жолдогу зыян берген нерсени алып коюу дейт дагы. Өзгөчө кылып баяндаган хая имандын эң чоң бутагы деген. Ушу бүт бар жакшылык алып келген нерсе хая болот. Бирок хаянын да чеги бар. Өтө эле хая кылып адам өзүнүн укугун талап кыла албаса, миллетин аткара албаса, андай хаяга шариат уруксат берилмейт. Бехая да болбош керек. Өтө эле уяттуу болуп, өзүңдүн миллетиңди аткара албасаң, укугуңду талап кыла албасаң, ал дагы уруксат берилбейт. Ошондуктан хая да болуш керек, өзүңдүн милдеттериңди аткара турган болуш керек. Өзүңдүн ким экениңди, өзүңдүн милдетиңди, аялың милдетин, башканы аткара турган деңгээлде хая болуш керек.